Ош шаарындагы мектеп мугалимдери арасында жылдын мыкты мугалими кароо сынагы болуп өттү. Бүгүн финалдык баскычка чыккан 8 мугалим өз ара ат салышты. 6 турдун жыйынтыгында шаардагы номер 18 мектеп гимназиясынын мугалими гран-прини жеңип, автоунааны утуп алды. Шаардын мыкты мугалими ким? Кийинки материалдан көрүп алыңыздар. Ошто 20 жылдан бери өткөзүлүп келе жаткан жылдын мыкты мугалими кароо сынагын быйылкы жылда жыйынтыктоочу баскычы болду. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын демилгеси менен өткөрүлгөн иш-чара мурунку жылдарга салыштырмалуу кымбат баалуу белектер менен айырмаланды. Баш байгеге автоунаа, муздаткыч, ноутбук, телевизор сыяктуу баалуу белектер менен бирге акчалай сыйлыктар коюлган. Калыстар тобун биз шаардык билим берүү башкармалыгына таандык эмес мекеме ишканалардын кызматкерлеринен түздүк. Мындан алганда калыстык адилеттүүлүк болот деп ишенүүгө болот. Тандалып алынган 8 катышуучу алгач өздөрү жетишкен ийгиликтерин чалдыран көргөзмө өткөрүштү. Аны калыстар тобу коноктор менен бирге көрүп чыгышты. Иш-чарага Ош шаардык мэрия да көмөк көрсөткөн. Быйылкы сынакка жалпысынан 300 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул сынак албетте биздин шаарыбызда биздин келечектин ээлери болгон алтын муунду тарбиялай турган мугалимдердин арасынан дагы эң татыктуу мугалимди тандап алып, деги эле ушул мугалимдерге стимул берүү максатында бүгүнкү иш-чара өткөрүлүп отурат. Буга чейин сынакка шаардагы 25 мектептин мугалимдери катышып, алардын 8-и финалга өткөн болчу. Сынак жалпысынан 6 түр менен өттү. Алгач катышуучулар өздөрүнүн билим деңгээлдери менен жеке таланттарын көрсөтүү менен башташты. Күйүп турган, эмне деп айтаарымды көзүмдөн билип турган, сасыганын саясатка, кайдыгер сезимдерге муштумун түйүп турган. Сынакка катышкан мугалимдердин айтымында мындай кароо сынактар алардын жаңы ийгиликтер жаратуусуна дем күч берет. Мугалимдин эмгеги баалангыс. Ушинтип баалап турса мугалимдер дайыма ушул келечектин жакшы урпактарын тарбиялайт деген ойдобуз. Жыйынтыгында баш байгени 5 жылдан бери кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштеген шаардын 18 мектеп гимназиясы мугалими Мелис Музулманов утту. Ага автоунаанын ачкычын Ош шаарынын вице-мэри Иличбек Эргошев тапшырды. Унаага жетем деп ушул акыркы жылдары эч күткөн эмесмин. Бирок мугалимди кесип, менин өмүрүмдүн, менин пешенеме жазылган бир бакыт экенин жана менин өмүрүмдө бар таап кете турган бир кесип экенине ишенгенмин. Сынактын жыйынтыгы менен биринчи орунду номер 16 мектеп гимназиясынын мугалими Гүлнара Кулмаматова, экинчи орунду 41 мектептен Эртөштүк Жумабаев, үчүнчү орунду 52 мектеп мугалими Севара Адилова ээлеп, калган катышуучуларга да ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Самара Халилова, Азам Бузуриков, Ынтымак.